рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах насип кылып бардыгыбыз Рамазан айында отурабыз. Бизге түшүрүлгөн нурдун бири болгон Рамазан айы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы келгенде кандай ибадат кылчу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы келгенде төшөгүнү түрүп бир четке коюп койчу. Себеби ошол Рамазан айында көбүрөөк ибадат кылып, Аллахка дагы жакын болуш үчүн орозо айында төшөгүн жийип койчу деп Айша радиаллаху анха айтып өтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошонун ичинен бул бизде орозодо дагы бир пайдаланып калуучу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан калган сүннөт ибадат бул акыркы 10 күндүккө иткафка отуруу. Ар дайым Пайгамбарыбыз 23 жыл пайгамбарлык кылган болсо, ошол жылдын бардыгында Рамазан айында иткафка отуруп келген. Иткаф бул бир жерде туруу жана ошол жерде чектелген жерде Аллахка болгон ибадаттарды, ошонун ичинде китеп окуйбу, зикир кылабы, Куран окуйбу, толук ибадат менен гана убактысын өткөрүү болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркектер жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитте иткафка отурушкан, аял кишилер үйдө дагы иткафка отурганга мүмкүнчүлүк бар.